2 жаш өспүрүм агып кеткендиги тууралуу 112 кызматына маалымат түшкөн. Биз келгенде эле биринчи машина деген жартысы сууда экен да. 2 сааттан кийин кызды тапты. Бул менен азыр ылдыйты шаркка атмага чейин бардык. Ошол жерге чейин агышы мүмкүн, андан ары уже Бер жакка чыгып ыйланып баланы көрүп, жаңы саманат ар бирибизге. Гегети жайлоосунда 23-июнда жеңил унаа сууга кулап, ичиндеги 9 адамдын 7-і куткарылса, 2 жаш бала сууга агып кеткен. 12 жаштагы кичинекей кыздын сөөгүн дал ушул ченден өкм кызматкерлери ыкчам аракетинин аркасында табылган. Ал эми 5 жаштагы баланын сөөгү алиге чейин табыла элек. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй эс алуучулар жана өкм кызматкерлери баары биригип 5 жаштагы баланы алигиче издөөшүүдө. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде суунун агымы абдан күчтүү. ӨКМдин кызматкерлеринин баардыгынын өздөрүнүн кийимдери суу болуп калган экен. Эми алдыда бул окуя тууралуу кененирээк маалымат аласыздар. Аны айтсаңыз, сиз биринчи болуп келген ӨКМ кызматкери катары ошол жерде кырсык болгон жерде унаанын деги эле адамдардын акыбалы кандай экен? ал жерде 3 чоң, мындайча айтканда, взрослый кишилер болгон. Анан 2 өспүрүм эме агып кеткен болчу. 3 взрослый кишибизден биринчи тез жардам көргөзүлүп отурган болчу, а машина сууда болчу. Суу ошол учурдачы, сууга. Андан улам эле кийин где-то 2 сааттан кийин кызды тапты. 12 жашар кызды таптык. 6 жашар бала дагы деле табыла элек. Азыр күн дагы кирип баратканына байланыштуу сиздер издөө иштерин азыркынча токтоттуңуздар, бирок эртең таңкы саат 5те кайра эле издөө иштери уланат экен. Ооба, анткени азыр түштөн кийин суу мөңгүлөр эрип, суунун эмеси көтөрүлдү да. Мындайча айтканда, агымы көтөрүлүп атат. Эртең мененкиге чейин түндө ледниктер тоңсо, буюрса агым кичине ылдый түшсө дагы оңоюраак болобу деген. Андан сырткары кечте кирип кетип, уже суу мустагыраак болуп баштады да биякта, жарандаргачы. Вы лично знакомы с пострадавшими? Не, мы сами услышали. Откуда? С Кантая. Мы сами услышали, приехали на помощь. Сколько Помочь. времени вы уже ищете ребенка? Около 5 часов где-то. 5 часов. А вы где именно искали? А? Где упали? Где упала машина, там оттуда мы поехали. А машину вы сами увидели? Не, мы не видели. Мы именно пришли в тот момент, когда уже все уже начали все искать. Когда вы уже пришли, девочку нашли? Не, нашли, да. Они уже были найдены, да. Ну, пацана не нашли. Вы, как я смотрю, уже все мокрое, да? Да. Ну, уже чуть-чуть высох. Ясно, да. Менің атым Ильяс Буларов. Мен Қазақстандан келгенмін. Мына целый делегациямыз бар, ақсақалдар. Қырғыз еліне келіп, бүгін осындай бір оқиға болып, жанымызды ашып келіп, сол осы бәрін көріп, бүгін бір жақтан көңілім қуанып тұрған, сол ынтымақты Қырғызстан еліне үлкен рахмат айтам. Мына ЧСК, во-первых, бүткіл мына келген адамдарға 1000-2000 адам бүгін болды. Дал ушул каргашалуу окуяда 12 жаштагы кыздын сөөгүн тапкан азыр ÖКМдин куткаруучусу турат жаныбызда. Ушул окуя боюнча кененирээк сурайлы. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып атсаңыз? Мен Токмошанын 21-частта иштейм. Өзүм сержант Жолошбек уулу, суучумун, куткаруучу. А бүгүн сиздерге билдирүү канчада түштү? Канчада келдиңиздер бул жака? 11 так маалыматын билбейм. Биз сыртта деген шагайда жүргөндө звонок түштү бизге. Анан биз сразу эле ошол жерден чыгып кеттик. Саат баатын деле караган жокпуз. Даже телефонубузду алганга жетишкен жокпуз. Бул жака эле шашылдык. Бул жака келгенде ошо келатканда уктук информацияны. Машина кулап кеткенин. Ал жакта машинанын ичинде 9 адам болгон. Ичинде 9дон 7 чыгып кеткен, чыгарып кетишкен өздөрү. Ата-энеси чыгарып кеткен. 5 кички бала, 4 чоң киши болгон да. Ошол 3 кички баланы куткарып калышкан, 2 ошол жерден агып кеткен. Биз келгенде эле биринчи машина деген жартысы сууда экен да, багажда. Ошол ичине кирдим мен биринчи, жип менен байлап ичине кирип, ичин карап, багажын полный карадык, жок ал жакта. Анан уже ылдый көзгө түштүк. Баарын карап ылдый түшүп 500-600 метр, даже андан көбүрөөк деле болушу мүмкүн, ылдыйраакта.
ушу бак көзүмө илинди биринчиден эле. Начкарыма биринчи доклад бердим, ушул бактын түбүн карайлы экөөбүз деп. Начкарым макул болуп, анан экөөбүз ал мени страховка кылды. Мен кирип анан ошол жерден таптым. Анан таап, элдин жардамы менен ошол жерге белине байлап бердим, анан ошол жерден чыгарып кеттик. 12 жаштагы кыз ошол учурда жаны үзүлүп кеткен болчу да, э? Ооба, жаны үзүлүп кеткен. Мен эме боюнча ал деген бели менен бакка илинип туруп, мындан оролуп калыптыр. Прям мындайынан дагы эмес, мына көңкүрөсүнөн оролуп калган. Ошол боюнча мен бутуна да, колуна да жетпей койдум. Анан өзүм да риск айтат, ылдый кириш керек болду. Ылдый кирип, анан белине байладым да. Ошол жерден нары көздөй кыз алып чыгып кетти. Ошол боюнча билбейм. Мен да кичине өзүм эме болуп калдым, мындай бөлөк жүрөк болуп. Ал кичинекей бала болсо, нарса болсо. Билбейм мен. Бизде деле бала бар да. Мындай ситуация болот да. Ал жерден чын бер жакка чыгып ыйладым баланы көрүп. Эми прям буралып кеткен да. Ушундай ситуация болду. Өзүмдүн балдарымдын ордуна коюп көрдүм да, ошончу. Ушундай болушунча истедик. Эки сол бутум ошол жерден эки бактын ортосуна кымчылып калды. Ушул болсо деле азыркы убакытка чейин ошол бут ооруса да издедик. Тапканга аракет кылдым. Биз деле ата-энесин түшүнүп атабыз акыбалын. Ошол жерде мен родной байкеси жанында жүрдү. Ошол мени кучактап ыйлаганда ушундай ощущение болду да. Бөлөкчө ощущение болду. Ошол жактан сыртка чыгып анан өзүмдүн балдарымдын ордуна коюп ушундай ызаландым. Ошол үчүн деле мен даже билбейм эми ал кандай ал жерде эмоцияны айта албайм. Ал жерде вообще башкача эмоция болду да. Ошол менен бул менен азыр ылдый шаркыратмага чейин бардык. Ылдый болсо биз суунун жээгин аркы көзү менен полный суу болуп, азыр денебиз полный суу. Ошондон да кичине камчылап атам ушул. Берки кички баланы билбейм, ал айта албайм. Ал өтө эле 5 жаштагы бала экен, өтө эле кички. Бул суу өзүңөр көрүп аткандай өтө эле шарагып атат азыр. Суу да көбөйүп тур, суу кирген окшойт да. Бул кички баланы билбейсиң, болгон жерине эле карадык, бактын түптөрүнө болгон жерине эле кирип карап атабыз. Иншалла Кудай буйрса табабыз. Сіздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин ошол ӨКМ кызматкерлеринин ыкчам аракетинин алдында 12 жаштагы кыздын сөөгү бат эле табылды. Ал эми 5 жаштагы кичинекей баланын азыр дайынсыз жоголуп, дагы деле издөө иштери уланып атат. Бул жакта ӨКМдин кызматкерлери дагы деле жүрүшөт. Көпчүлүгү суу болуп калыптыр. Азыр суунун ичинен жаңы эле чыккандарын дагы өзүбүз күбө болдук. Жалпы эле ошол кичинекей баланын сөөгүн чогуу биргеликте издеп жүрүшөт. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин көрүүчүлөргө, ошол эс алуучуларга бир тоого чыкканда сак болуңуздар деген сыяктуу бир эскертүүңүз болсо айтып өтсөңүз. Бул жактан эми билбейм эмне болуп кеткен. Ата-эненин шалакысы го дейм, анткени 9 адам бир машинада, бул семейный машина болсо да ладно дейт эле, бул жөн эле легковой машина болчу. 9 адам бул. Кички балдарга основной азыр ошолор урагып атпайбы, кичинекей балдарчы, ошолорду деген кичине көзөмөлгө алып, карап турса, бул эми кырсык баарыбыздын эле Кашкабактын ортосунда дейт, баарыбыздын эле башыбызга түшүп калышыбыз мүмкүн. Мындай ситуацияларга. Ошо эмени безопасности сактайлы. Өзүбүз ар бирибиз жаныбыз аманат ар бирибизге. Ошол бөлөк иштегендер. Чоң рахмат. ÖКМ кызматкери азыр көзүнө жаш алып, өзүнүн дагы билдирүүсүн айтып өттү. Урматтуу көрүүчүлөр, деги эле эс алсаңыздар дагы сыртка үй бүлөңүздөр менен чыксаңыздар да өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздарга көбүрөөк көңүл буруңуздар. Анткени акыркы учурларда ошол сууга агып кеткен кичинекей балдардын өлүмдөрү көбүрөөк катталып атат. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз.